Саламатсыздарбы, кайрадан эфир аркылуу көрүшүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Сиздер менен Үмүт теле студиясынын кезектеги чыгарылышы. Баарыңарга салам. Биздин көрсөтүүлөрдү Ош ТВ жана ТМЖ телеканалдарынан, Ошмун расмий сайтынан, социалдык тармактагы Instagram, Facebook, YouTube каналынан да көрө аласыздар. Анда эмесе биз баштадык. Мээрим, эгер биздин жаштар мээримге бөлөнүп, туура тарбия алып чоңойсо, биздин келечек өнүгөт. Туура айтасың, Кубаныч, ар бир бөбөк өзгөчө жана келечек жаш мундардын колунда да. Анда эмесе кезекти биз келечек рубрикасына берели. Салам достор, биз келечек көрсөтүүсүнүн 3-чү чыгарылышы. Биз бүгүн Ыйман гимназия мектебинен башталып турган кезде бүгүнкү каарманым өзгөчө болмокчу, таланттуу, аракетчил жана ошондой эле памирлик туугандарыбыздын бири Памир Заби болмокчу. Өзүң кыскача тааныштыра кетсең көрөрмандарга. Менин атым Памир Заби. Мен 2004-жылы Памирде туулгам. 2016-жылдын бүтүшүндө Нарын областына келгем. Ал жакка Памирден бизди илим берүү максатында алып келишкен. Ошол жактан биринчилерден болуп, сабатымды жоюп, ошол жактан окуп баштадым. Нарында өз шаарда окудук. Нарында 7-классты ошол жактан бүттүм да. 7-классты бүтүп, андан кийин себептер менен үй бүлөм деле келип калыштылар да, Кыргызстангачы. Алар бирок Нарынга эмес, Ош областына келип калды, Алай районуна. Ошого байланыштуу үй бүлөмө жакын болуш үчүн Алайга окуумду котордум. Ош областына. Ошол жакка келип, окуумду Алай районунан уланттым. Былтыр 8-класста 8-9 ошол жактан бүтүп. Жакшы, азыр эмне кылабыз анда? Азыр биз макал лакап жазып чапташыбыз керек. Чапташыбыз керек, э? Өздөштүрүү кыйын болду, э? Бул жак менен Памирдин айырмасы эмнеде экен? Салт санаа боюнча, үрп-адат, анан тил боюнча деле кээ бир немелер боюнча айырмаланат экен. Айырмаланат, э? Билим сапаты боюнча Памирде кантсе дагы айыл болгондуктан билим сапаты начарыраак. Биз жакта деле окуйбуз, ошо 9-класска чейин окуйттар Памир өзүндө. Андан кийин эгер улантам десең 10, 11, 12 да бул жакта. 12-ни шаардан барып окуйттар көбүнчөсү. Шаардан барып окуйт, э? Ким түртүк болуп калды, ким себепчи болду бул жакка келишиңе? Кыргызстанга келишибиз үчүн бизди атайын гуманитардык алып баргандар ошондой деп сунушташтылар да. Силер балдарыңарды берле Кыргызстанга алып барып окутабыз, кыргызчага дештилер. Анан ошондо эле атам сунуштады да, бар ошол жакка окугун деп, анан ошон үчүн Кыргызстанга келип калдым 2016-жылдын бүтүшүндө. Бош убактыңды эмне менен өткөрөсүң? Бош убактымды көбүнчөсү азыр эми орозо келип калды. Орозонун мурдагы эмелерде бош убактымда түштөн кийинкисин ойнойт элек, волейбол ойнойт элек, футбол ойнойт элек. Андан кийин китапканага барабыз, китап окуйм. Түштөн кийин кээде тапшырма алам, же болбосо ошо китапканага барып китап окуйм. Анан болбосо мындай тоос коргоол, шахмат, ордо оюндарын ойнойбуз да балдар менен. Көбүнчө сен бош убактыңды китептер менен бөлөсүң, э? Ооба. Акыркы окуган китебиң кайсы анда? Чыңгыз Айтматовдун Эрте келген тырналар. Эрте келген тырналар, э? Өтө сонун эме. Сен жазып бүттүңбү? Ооба. Чогуу буларды эме кылайлы, мен кыргызча берем, сен жармаштыр. Кайла өздөштүрүп калсың го, башта келгенде бир аз кыйналсаң керек, э? Кыйла эле кыйналдым ооба. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы, эжеке. Катышууна бир сыйра карап алалы. Класска кимдер келбеди? Памир Заби өткөн жылы агасынын сунушу менен Ыйман гимназиясына окууга тапшырган. Учурда 10-класста билим алат. Биринчи келгенде кыргыз тилин, орус тилин өздөштүрүү бир аз кыйынчылык жараткан. Бирок ага карабастан издөөнүнүн аркасында тилдерди өздөштүрө алды.
Люксембург, Бельгия жана Сабакта аракетчил, тартиби жакшы, сабактарга активдүү катышат. Достору менен болгон тил табышысы дагы аябай жакшы. Өзгөчө гуманитардык сабактарга кызыгат, оюн эркин айта алат, түшүнгөн темадагы. Негизинен өтө аракетчил окуучу деп айтсам болот. Өзү мүнөзү токтоо, сабырдуу бала. Кызыккан сабактары дене тарбия сабагынан ордону аябай жакшы ойнойт. Андан сырткары волейбол, футболдорго дагы жакшы ойноп кызыгат. Зарби сабактан сырткары Кыргыздын улуттук ордо, тогуз коргол оюндарын ойногонду жакшы көрөт. Мен токтор ойноону билбейт элем да. Башка шахмат эмелерди билем, бирок аларды да ошолорун да үйрөндүм. Олар да бас азыр. Сиз? Мен ойногонду билбейм да, үйрөтпөйсүң мага. Азыр мынакка келип 9 болуп бүттүңүз да. Жуксан алыш керек. Мынакасы 10 болуп токтодуңуз азыр. Муну алып өзүңүз немеге саласыңар кырага. Бул жака? Сен жүрөсүң эми? Келечекте кайсыл кесиптин адиси болгуң келет? Келечекте тарыхчы болгум келет, ай изилдегим келет. Айдын тегимди, тарыхты изилдегенди жактырам да. Ошон үчүн келечекте тарыхчы болом. Келечекте тарыхчы болгуң келет, да? Анда урдап бербейсиңби? Апа жанында кырайымбы, же мектептеринде кырайымбы? Ошон сизден сурайм. Апа жанында урдап берчи. Эмелер ар дайым аман болсун. Апалар үчүн урдап берчи гана, биздин көрөрман дагы урдап берчи. Ойнотуп бизди жетелеп, орутпай бактың бөпөлөп, калкалайт мерим жамалым, карызмын сизге эселеп. Кайгымды тарттың деңселеп, карыздар ким бар менчелик, жүк болгон күнүм эстесем, жүрөгүм оруйт өйкөлүп. Аламды нурга бөлөйсүн, ак көйнөк кийсең көйкөлүп, аламда берде аялзат, ажарлуу эмес сенчелик. Сулуу эмес апа сенчелик. Азаматсың, өнөрүң өркүндөй берсин. Бир гана ырчы дагы, бир убакта кесибиң боюнча тарыхчы дагы болом деген балдардын бирисиң. Албетте биз сага ийгилик каалайбыз. Биздин берүүбүз ушуну менен өз соңуна келип жетти. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнгө чейин сак саламатыңыздар. Кубаныч, эмнени издеп жатасың? Дүйнөлүк жаңылыктарды. Жакшы, бирок кош муну биздин көрүүчүлөргө даярдалган жаңылыктарга да көңүлүңдү бур. Макул. Кезекти Ош мунун жаңылыктарына берели. Ошму табияттануудан жашыл экономикага жана жашыл туризмге. Мектеп бүтүрүүчүлөр үчүн эссе сынагы жарыяланды. Ошмунун стимул берүүчү ички гранттары 2022 конкурсу өтөт. Алдыда ушул жана башка маалыматтарды мен Майрамбек Камалов тааныштырам. Саламатсызбы? 16 апрелде тоо экосистемаларын коргоо жана климаттык туруктуулук жылынын алкагында Жашыл Мурас аттуу улуттук иш-чарасы өттү. Мында ректор Кудайберди Кожобеков баштаган жамаат Өзгөн районунун Жалпакташ айыл аймагында 2017 жылы жер сүрүлүү жүргөн жерге 200 түп тарак көчөттөрүн отургузуп, жаңга куруктарын ташташты. Биздин тартуу тобу дагы аталган аймакка барып, акцияга катышуу менен видео түрмөк жасаган.
табиаттануу, туризм, агрардык технология факультети студенттер, агайлар жамааты менен Куршапта Жалпакташ айыл өкмөтүнүн Курбуташ Токой чарбасына көчөт отургузуу боюнча азыркы президентибиздин демилгеси менен тоо экосистемасын сактап калуу, ошондой эле мына Жашыл Мурас 20 апрель бул тоолор жер күнү, ошол жер күнүнө карата көчөт отургузганы факультеттен азыр бул маршруттардын ичинде негизинен 4-курс, 2-курс, 3-курске караптар, аркада дагы ушундай 2 маршрут бар. Иш-чараларыбыз бардыгы пландары түзүлгөн. Ошондой эле аркада дагы бир жеңил машинада факультеттин деканы Низами Абдурашид Кумарович кетип атат. Кафедра башчысы Сабиев Калибек Тартанкушевич агайлар аркада дагы бир маршруткада келатат. Ошентип мына Кудай кааласа жеттик. Климаттык туруктуулук жылы деп жарыялады. Ошол жылдын алкагында биздин Ош мамлекеттик университети демилге менен чыгып, андан сырткары ошол өкмөттүк деңгээлде ушул указды аткаруунун алкагында министрликтин деңгээлинде ар түрдүү демилгелер болуп атат. Ошол демилгелердин бири мына Жашыл Мурас деген долбоор кетип атат. Ошолордун алкагында биз ошол жалпы регионго, ушул областка атайын өзүбүздүн салымыбызды кошуп, университет катары илимий изилдөө иштеринден баштап ушул жерге келип, ар бирибиз дарак тигип, ушул тоодун экосистемасын сактаганга аз болсо да салым кошолу деген максаттарыбыз. Биз студенттер менен бирликте мына ушул жер көчкүнүнүн астында калып кеткен жерлерди жашылдандыруу менен кайра өзүнүн калыбына келтирүүгө салым кошуп жатабыз. Жакшы тилегибиз бар, ушул эккен көчөттөрүбүз ушул жерде жашыл бакка айлантып, кайра жакшы бир Кыргызстандын бир бурчуна айланат деген ойдобуз. Адистери 2018 жылдан бери ушул жерге мониторинг жүргүзгөнбүз. Кийин өзүбүз атайын долбоор менен ушул демирге көтөрүп, жергиликтүү ушул Жалпакташ айыл өкмөтү, жергиликтүү элдин колдоосу менен мынакей бак дарактарды тигүүнү колго алганбыз. Эмне максатта? Себеби дегенде мына түштүк аймагында азыр статистикалык маалыматтарга таянтып болсок 5000ге жакын ушундай көчкү жүргөн коркунучтуу аймактарыбыз бар. Жылдан жылга экология начарлап, жер кыртышы бузулуп, керектөөдөн чыгып атат. Биз мына илимий бир жана долбоорлорду ишке ашыралы дегенибиз ошол пайдасыз болуп калган жерди кайра пайдалуу категорияга, бул рекультивациялык иш аркылуу, өзгөчө токой мелиоративдик иштер аркылуу мына элге дагы пайдасы болсун, кыртыш ордуна келсин, экология оңолсун деген максатта улантып келатканбыз. Бардык жак жашылган ана жерден келатканда өсүп турса.
Ачык эшиктер күнү 28 апрелде университеттин башкы имаратында кесипке багыт берүү максатында өткөрүлөт. Иш-чарада окуу жайдын факультеттери, институттары, колледждери, лицейлери билим жарманкесин тартуулайт. Ачык эшиктер күнүнө карата мектеп бүтүрүүчүлөрү үчүн «Менин тандом Ошму» деген аталыштагы эссе сынагы өтөт. Ошму бул күнү Ош, Жалал Абад, Баткен облустарындагы жана Ош шаарындагы бардык мектеп бүтүрүүчүлөрүн, мугалимдерин, ата-энелерин конок катары чакырат. Келген коноктор каалаган адистиктер боюнча маалымат алып, студенттердин колунан жасалган жаңы табылгалар, ойлоп табууларга күбө болушат. Университеттин бардык факультеттерине саякаттоого да мүмкүнчүлүк болот. Ошмода кесипке багыт берүү иш-чарасы жыл сайын уюштурулат. Ага Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынан жана Ош шаарынын жалпы 5000ден ашуун абитуриенттер катышат. Кыргыз-Кытай факультети уюштурган ачык эшиктер күнүнө шаардагы жана Ош менен Баткен облустарындагы 40ка жакын мектептин 500дөн ашуун мектеп окуучулары катышты. Ошондой эле Ош облусунун аймагындагы Кытай компанияларынын жетекчилери да келишти. Иш-чарада коноктор Кытай тили маданияты факультетинин материалдык техникалык базасы менен жакындан таанышууга мүмкүнчүлүк алышты. Алдыда кесиптешим Айкөгүл Тынарбек кызынын материалынан кененирээк көрүңүз. Кыргыз-Кытай факультетинин Кытай тили күнүнө карата ачык эшиктер күнү болуп өттү. Иш-чарага Кытай өлкөсүнөн келген коноктор жана абитуриенттер, факультет жамааты катышты. Мында факультеттин окутуучулары жана студенттердин атынан концерттик программалар жана көргөзмөлөр коюлду. Ошондой эле Кытай элинин улуттук кийимдери, музыкалык аспаптары, чай маданияты жана сүрөт иероглифтери көрсөтүлдү. Негизи ушу 20 апрель бул ошол Кытайдын билим берүү министрлиги 20 апрель ушул эл аралык Кытай тили күнү деп белгилеген 2010 жылы. Ушул 2010 жылдан баштап ушул дүйнө жүзүндө Кытай эл аралык Кытай тили күнүн белгилеп келишет. Анын катарында бизде Ош мамлекеттик университетинде Конфуций институту болгон үчүн биз бул жерде Кытай тилин окуткан үчүн албетте мына 20 апрель бүгүн ушул Кытай эл аралык Кытай тилин күнүн белгилеп жатабыз. Бул жерде биздин Кытай тилинин, Кытай маданиятынын, Кытайдын өнөрүн, Кытайдын музыкалык аспаптарын ошол боюнча бүгүн биздин студенттер тарабынан даярдалган иш-чара. Кыргыз-Кытай факультети Кытай таануу, лингвистика жана филология адистиктерин даярдашат. Аталган адистиктерден сырткары кошумча сабактар бар. Алар музыка, бий, кунг-фу, Кытай тили жана башкалар. Студенттер үчүн кош диплом алуу мүмкүнчүлүктөрү түзүлүп, Кытай өлкөсүнө барып окуп келишсе болот. Мындан сырткары билим алуучуларга Кытай иш берүүчүлөрүнүн атайын ай сайын стипендиялар берилет. Бүгүн биз ушул университеттин ачылышына келип, өтө сонун жакшы ийгиликтерди, жаңылыктарды уктук. Себеби быйыл мен ушул 11-класстын класс жетекчисимин, окуучуларымды алып келдим бу жерден. Ноокат районунун 12 Бел айыл өкмөтүнүн Нарай районунан келдик. Нарай орто мектебинин окуучуларын алып келдим. Азыркы учурда Конфуций институтунда 300дөн ашуун студент билим алышат. Жыл сайын 40ка жакын студент чет өлкөгө окууга даярдалат. Учурда факультеттин 28 бүтүрүүчүсү Дубайда, 20 бүтүрүүчүсү Орусияда, 1 бүтүрүүчүсү Америкада, 3 бүтүрүүчүсү Кытайда эмгектенип жатышат. Андан сырткары окууну мыкты аяктап, билимин жогорулатып келген 10 бүтүрүүчү Ошмодо эмгектенишүүдө. Институтта 38 окутуучу эмгектенип, алардын 20сы Кытай өлкөсүнөн келген окутуучулар. Келишимдин негизинде окутуучулар Кытай жергесинде Шанхай жана Синьцзян университеттеринде докторлук даражасын коргоп келишет. Мага кийим, национальный кийимдери жакты, жаман сонун экен, мындай кийингенде национальный музыкалары жакты. Мен окуум келип атат, ошо умир бүткөндөн кийин обязательно ошо окууга кирем. Эл аралык Кытай тил майрамы 2010 жылдан бери белгиленип келет. Ачылышка Ош шаарынан, Ноокат, Өзгөн, Кара Суу жана Алай райондорунан 500ге жакын мектеп окуучулары келишкен. Айкөгүл Тынарбек кызы, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары. Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан сунушталган илимдин артыкчылыктуу багыттары Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылды тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялоо жөнүндө жарлыгынын алкагында жана Ош шаарын, Ош облусун өнүктүрүүгө багытталган прикладдык илимий техникалык тапшырмалар боюнча фундаменталдык жана прикладдык илимий изилдөөлөр үчүн Ош мамлекеттик университетинин стимул берүүчү ички гранттары 2022 конкурсу жарыяланат. Конкурс
Конкурс 2 этапта өткөрүлөт. Биринчи этап кафедралык 15 апрелден 15 майга чейин, экинчи этап университеттик 16 майдан 28 майга чейин. Ички техникалык кароо тарабынан экспертизалоо 30 майдан 11 июнга чейин өтөт. Конкурстун жыйынтыгы 14 июнда жарыяланат. Конкурстун талаптары жана долбоордун документтери Ош мамлекеттик университетинин стимул берүүчү гранттар аркылуу долбоорлорду тандоо жана каржылоо жөнүндө жобосунда берилген. Конкурска катышуучу долбоорлордун өтүнмөлөрүн электрондук вариантын Ош суу KG тарегине жөнөтүлүп, Ошмунун башкы корпусунда илим изилдөө бөлүмүндө тапшырылат. Ошмо 2021 жылы өлкөдөгү атамекендик окуу жайлардын ичинен алгачкылардан болуп, Ошмода стимулдаштыруучу гранттар аркылуу илимий долбоорлорду тандоо жана каржылоо боюнча атайын 5 миллион сом бөлгөн. Ал эми быйыл илимий долбоорлорду тандоо жана каржылоо үчүн 12 миллион сом каражат каралган. Дипломдон кийинки үзгүлтүксүз медициналык билим берүү борборунда стоматология багытынын ординаторлору арасында олимпиада болуп өттү. Олимпиадада катышуучулар муляждардын жардамында тиштерди ортопедиялык коронкаларга аралап, калып алуу менен модельдерди жасашты. 4 команда ат салышкан олимпиаданын чоо жайын Айчүрөк Мираждин кызы токтолот. Биздин команда 5 адамдан турат. 5 адам мыкты жигиттерден турат. Ушул мыкты жигиттерди көрүп турсаңыздар бир гол чаап коет. Дипломдон кийинки үзгүлтүксүз медициналык билим берүү борборунда стоматология багытынын ординаторлору арасында олимпиада болуп өттү. Олимпиадада катышуучулар муляждардын жардамында тиштерди ортопедиялык коронкаларга аралап, калып алуу менен модельдерди жасашты. Экинчи курс ординаторлордун арасында мыктыларын мыктысын тандайлы деп, анан башка ординаторлорго мотивация болсун деп бүгүн мастер-класс уюштурганбыз олимпиада. Биздин программанын биринчи бөлүгү бул ординаторлор командасы менен чыгып, бул жерде саламдашуу өткөрүшү. Саламдашуу менен башталып дагы экинчи турунда тиштерди аралоо, биздин мына стоматологиялык установканан баштар көрдүк, ошол жерде киришип туруп тиштерди аралашат. Экинчи бөлүгү. Үчүнчү бөлүгү ошол араланган тиштерден калып алышат дагы. Төртүнчү бөлүгү ошол калыпты модель катары жасашат. Олимпиаданын максаты ординаторлордун алган билимин текшерүү жана чыңдоо. Иш-чарага 3 команда катышты. Жыйынтыгында биринчи орунда Венер командасы жеңишке жетишип, дипломдор менен сыйланды. Бул жерде биз фантомный класс деп коебуз. Бул жерде фантомный бор машиналар орношкон. Биздин ректорубуз ушул бор машиналарды алып берген студенттер үчүн. Булар ушул жерде практически жагын фантомдо тиштерди өгөрлөп, обследовать этип, карап, калыбын алып үйрөнүшөт. Bundan keyin bular 3-cü kursdan başlap непосредственно больной менен связь болот да, ошого подготовка деген класс ушул. Адистикте жалпысынан 282 ординатор билим алат. Борбор тарабынан ар айда ар түрдүү практикалык конференциялар уюштурулат. Ошондой эле спорттун түрлөрү боюнча да мелдештер өткөрүлөт. Биз 2 жылдык ординатурага Ошмуга тапшырганбыз. Ошмунун 2 жылдык ординатурасында биз контракт основада тапшырганбыз, бирок контракт основада окуганыбызга мен эч кандай десем жалеть этпейм, потому что бизге бардык шарттарды түзүп берет. Ошму окуу жагынан лекция, ушундай конкурстарды, ушундай атсалыштарды биз менен үйрөтүп, жаңы деңгээлдерге үйрөткөнү мүмкүнчүлүк түзүп беришет. Ошмунун дипломдон кийинки өзгөлтүксүз медициналык билим берүү борбору 28 адистик боюнча угуучуларды ординатурага кабыл алып, жогорку кесиптик деңгээлдеги врач-адистерди даярдайт. Борборду аяктагандан кийин угуучуларга мамлекеттик үлгүдөгү сертификаттар берилет. Айчүрөк Мираждын кызы, Жолдошбек Ширмаматов, Ошму жаңылыктары. Ош мамлекеттик университети 2022 жылдын 28 апрелинде өткөрүлүп жаткан ачык эшиктер күнүнө карата эссе сынагын жарыялайт. Эгер сиз мектеп бүтүрүүчүсү болсоңуз, төмөнкү темада эссе жазып бизге жөнөтүңүз. Менин тандоом Ошмо, мой выбор Ошко. Текстин көлөмү 500 сөздөн ашпого тийиш. Эссе компьютерде терилип, аты жөнү, дареги, окуган мектеби, телефон номерлери так көрсөтүлөт. Жыйынтыгы 2022 жылдын 28 апрелинде ачык эшиктер күнүндө чыгарылат. Жеңүүчү болгон алдыңкы 3 орун баалуу белектер менен сыйланышат. Биринчи орун смартфон, экинчи орун зымсыз кулакчын, үчүнчү орун Bluetooth колонка.
Сиздерге жеткирип үлгүргөн жаңылыктар мына ушулар болду. Бизди социалдык платформалардын барынан карап, окуп көрүүнү улантыңыз. Саламатта калыңыз. Мерим, бол да болса, спорттун жеткири. Ооба билем, кыргызчасы шайтан ара болуп которулат. Туура, азаматсың. Сен билесиңби шайтан арабанын тарыхын? Жок, билбейм. Шайтан арабаны биринчи жолу немец Карл фон официалдуу ойлоп тапкан. Ал эми 1813-жылы шайтан арабаны эки дөңгөлөктүү самокат деп аташкан. Кызык. Анда эмесе спорт дүйнө берүүсүнө кезек берели. Саламатсыздарбы, бүгүнкү спорт дүйнөсү берүүбүз Ош мамлекеттик университетинин волейбол боюнча кыздар курама командасы жөнүндө болот. Анда эмесе волейбол курама командасынын спорт дүйнөсү менен таанышалы. Саламатсыз эжеке, кандайсыз, жакшысызбы? Машыгыңыздар жакшы жүрүп жатабы? Жакшы, рахмат, жакшы жүрүп жатат. Эжеке, айтсаңыз, бул Ош мамлекеттик университетинин кыздар волейбол клубу канчанчы жылы жана ошондой эле ким тарабынан негизделген? Ошму волейбол клубу 2020-жылы биздин өзүбүздүн университет тарабынан негизделген. Биздин университеттин курама командасынын президенти өзүбүздүн ректорубуз Кудайбердик Апаралиевич, тренери мен Исмаилова Нурзат Кадыралиевна ошо Ошмуда башкы машыктыруучу болуп эмгектенем волейбол боюнча. Биздин Ошмунун волейбол клубунун негизги курамын биздин өзүбүздүн студенттер түзөт. Негизинен арасында 4-5 окутуучу эжекелерибиз дагы бар. Демек, командада окутуу эжекелерден дагы түзүлгөн, Ал эми бул курама команда түзүлгөндөн баштап эле ушул убакытка чейинки жетишкен ийгиликтерин ошолор жөнүндө дагы бир канча бөлүшүп кетсеңиз. Биз курама команда клубубуз түзүлгөнгө чейин эле биздин өзүбүздүн Ош мамлекеттик университетинин кыздар курама командасы бар болуп келген. Биз буга чейин шаардагы спартакиадаларда, республикалык, международный, эл аралык турнирлерде, чемпионаттарда катышып келгенбиз. Бир нече жолу байгеле орундардын ээсибиз. Кыргыз Республикасынын кыз келиндер арасында чемпионатында дагы байгеле орундарды алып, ушул күнгө чейин жакшы командалардын бири болуп келатабыз Кыргызстандагы. Бул улуттук лигага канчанчы жылы чыккансыздар жана ошондой эле бул улуттук лигага чыгыш үчүн кандай жеңиштерди, кандай беттештерди өткөрүш керек бул оюндарда? Улуттук лигада биз буга чейин Ош мамлекеттик университетинин клубу болгонго чейин биз дагы Ошто эмес деги эле мына түштүктө жалгыз клуб болчубуз. Алайдатка деген ошо клубда дагы биздин ойноп жүргөн кыздарыбыз бар. Биздин университеттин бүтүрүүчүлөрү бар ал командада. Биз 10 жыл катар ошол чемпионатка катышып келебиз. Акыркы 2 жылда өзүбүздүн университеттин командасы болуп, ошол жерде жакшы ийгиликтерди көрсөтүп, Кудай буйруса, биз азыр 2-чи турдун жыйынтыгы менен 1-чи местода келатабыз. Азыр бизде машыгуу кызык жүрүп жатат. Биз 3-чү турду Ош шаарында болмокчу, Кыргыз Республикасынын чемпионаты. Ошого аябай даярданып жатабыз. Эми бул жалаң гана Ош мамлекеттик университетинин эмгек жамаатынан, студенттеринен түзүлгөн команда экен. Ал эми кийинки университетке тапшырып, биздин Ош мамлекеттик университетке тапшырып келген студенттерге дагы мүмкүнчүлүктөр барбы бул командага, бул клубка кирип, сиздер менен кошо машыкканга? Албетте, бизде аябай чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Биздин университетке тапшырып келген ар бир студентти биз ар бирин кылдаттык менен мамиле кылып, атайы биринчи курстар аралык өзүнчө спартакиада өткөрөбүз, ошол жерде тандоо жүргүзөбүз, ошол жерден волейболго шыгы бар, мурун мектепте ойноп жүргөн,
кыздарды биз тандап алып курамага кошобуз. Кыргыз Республикасынын волейбол курама командасына сунуштар барбы оюнчулар арасында? Аябай жакшы суроо болду. Биз кече экинчи турдун жыйынтыгы менен биздин курама командадагы кызыбызды Адина деген кызыбыз бар. Адина деген кызыбыз эми 20 жашка толуп келатат. Медициналык коллежибиздин фармация адистигинин 3-курсунун студенти. Адина кызыбыз азыркы күндө Бишкекте сбордо жүрөт. Кыргыз Республикасынын волейбол курамына кошулду. Эжеке, ондай калчу, мен дагы жок дегенде ушул волейбол боюнча бир аз да болсо түшүнүгүм бар да, анан бул жерде машыгып жаткан кыздар менен жок дегенде машыгуусунан бир аз таанышып кетсек болобу? Таанышып кетсеңер болот. Демек, бул жерде шаймандар да турат да, ошолор менен көрсөтүп берсеңиздер. Өзүңүз көргөзүп бересизби же жардамчыңыз барбы? Жардамчым бар, Курсант агай көргөзүп. Курсант агай көргөзүп берсин, э? Верхний прием. Белгиленген жерден белгиленген жеткирип берүү. Мисалы үчүн топту прием биринчи передача подача берилгенде передачаны прием көрсөтүп беребиз азыр. Үстү жактан. Верхний передача кылабыз, бийик атышып. Бул жерде колду ийилчектик менен топту колуна тунук чыгыш керек, топ айланбаш керек. Стоп. Нижний прием кылабыз. Ылдыйдан топту жеткирип берүү. Нижний прием деп аталат орусчасы. Ийилчектик менен куттун кошчу салмагы менен алдыда прием болуп, кадамдай топту кыйшак кетпеш биринчи жеткирип берген. Буну негизи көбүнчө чоң оюндарда кызыл формачан кызыбыз көп жеткирип берет. Ошонун кызматы көбүнчө. Бул жакта азыр бул жакта катарда кызыбыздын баары нападениеда кыздар. Стоп. Через сетка нападение кылабыз. Катары менен келебиз. Бул урулган чекеден 5 урулат. Бул пасович кызыбыз өзү берип атат азыр. Топту жакшы жеткирип берип урабыз, нападение кылабыз. Жакшы. Команданын негизги максаты албетте жеңиш. Баарыбыз үчүн эле жеңиш бул жеңиштин даамын таткан жакшы болсо керек. Анткени канчалык или кээде жеңилип каласың, кээде жеңесиң, бирок жеңиштин даамын таткан өзгөчө болот. Жумасына 3 жол болот, негизинен вторник, четверг, суббота. Анан чемпионат болгон учурлары күндө кылышыбызга туура келип калат. Азыр орозо мезгилинде жумасына, как обычно, 3 жол болот, саат 5тен баштап саат 7ге чейин. Мен дагы ошмуга тапшыргандан аябай кубанычтамын, себеби бизге көптөгөн спонсорлук жардам көрсөтүлөт, контрагыбызга да жардам берилет. Мен дагы 11 класс бүткөндөн соң Ошму университетине тапшырганмын. Ошмуга ыраазычылык билдиребиз. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me, my thoughts. Бүгүн спорт дүйнөсү берүүсүндө Ош мамлекеттик университетинин волейбол курама командасы болду. Башкы машыктыруучусу мен Нурзат Исмаилова. Спортту сүйгүлө, спорт бул ден соолуктун булагы. Ушун менен биздин көрсөтүү да өз соңуна келип жетти. Жогоруда айткандай эле биздин көрсөтүүлөрдү Ош ТВ жана ТМЖ телеканалдарынан, Ошмун расмий сайтынан, социалдык тармактагы Instagram, Facebook, YouTube каналынан да көрө аласыздар. Сиздер менен мен Кубаныч Уланбек уулу жана кесиптешим Эрим Айтмаматов. Биз коштошпойбуз, жөн гана көрүшкөнчө.